26 күн. Менин жашоомдун жаңы күнү келди. Жана мен аны жөнөкөй адамдарга арнайм. Маанилүү эмес, алар менин досторум болобу, туугандарымбы, душмандарымбы, же жөн эле тааныштарымбы. Бүгүн мен бардык адамзат үчүн жана бардык адамдар үчүн жалынам. Иисустун мындай сөздөрүн эч убакта унутпайм. Эгер туугандарыңды жана жакындарыңдын алар тууган же жакын болгону үчүн эле сүйсөң, мында эч кандай татыктуулук жок. Эгер адамдарга алар сага жардам бергени үчүн эле жардам берсең, сен мактоого татыктуу эмессиң. Эгер башкаларды алар сени сыйлаган үчүн эле сыйласаң, бул сый эмес. Сени жаман көргөндөрдү сүй. Сени кемсинткендерди сыйла. Чындыгында муктаж адамдарга жардам бер. Бул ою менен ал өзүнүн эгер сенин сол бетиңе чапса, оң бетиңди тос деген сөзүн тастыктайт. Ошол биз умтула турган руханий деңгээл. Бүгүн бардык эл үчүн жалынам. Маанилүү эмес, ал кандай адамдар. Маанилүү эмес, алар мага жардам бергенби же жокпу. Мен тааныймынбы же тааныбаймынбы. Бүгүн мен жер жүзүндөгү ар бир адам үчүн жалынам. Суранам сенден огудай. Аларга ар биринин жөндөмдөрүн көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк бере көр. Ар бирине өзүнүн кыялына жетишине мүмкүнчүлүк бере көр. Үй бүлө күткөнгө, өздөрүнүн балдарын тарбиялай алганга, үйлүү болгонго. Огудай мен адамдар үчүн жалынам жана адамдарга кызмат кылам. Мен билем, сага кызмат кылуу бул элге кызмат кылуу. Эң жакшы кызмат кызыктар эмес, постко карабастан, религияга, туугандардын мамилесине карабастан, жашоодо алар ким болгонуна карабастан. Бүгүн мен бардык адамдар үчүн жалынам. Адамдардын бакубаттуулугу үчүн арналган кыялдардын баары чындыкка айланат. Адамдарга кызмат кылуу аркылуу Кудайды тааныса болот. Ар бир адамдын жүрөгүндө Кудай бар. А адамдар ар кандай болушат. Алар мени тең салмактуулуктан чыгара алышат, алдай алышат, бирок мен баары бир адамдарга кызмат кылам. Алар мени кемсинте алышат, сындай алышат, менин сөздөрүмдү, менин кылгандарымды сындай алышат, бирок эч убакта мага оорук жаратышпайт, эгер мен өзүм аны кабыл албасам. Дайыма жана бардыгында менде тандоо бар. Мен ишенбейм. Адам эртең менен ойгонуп эле бирөөнү таарынтайын, жиндентейин же өзүнүн чыгартайын деп максат койбойт. Эч ким аны атайын пландаштырып жасабайт. Эч ким жалынбайт Кудай бирөөгө жамандык кылсын деп. Бүгүнкү күндөн баштап мен ийгиликке барам. Жана мен өзүмдүн кыялыма ишенем, адамдарга ишенем. Мен өзүмө ошол сапаттарды тарбиялайм жана башка адамдарда сапаттар жаралышына жардам берем. Менин жүрөгүм сүйүүнүн жана чүйүүнүнүн чеги болушун каалайм. Башка адамдарга болгон мамиле өзүңө болгон мамиледен башталат. Биринчи кезекте өзүмө болгон мамилени, өзүмдүн үй бүлөмө болгон мамилени, өзүмдүн балдарыма болгон мамилени оңдойм. Анткени бүткүл дүйнөнү сүйүү дээрлик жеңил. Жаныңда жүргөн адамдарды сыйлап баалаганга караганда, анын кемчиликтерин билип туруп. Бүгүн мен адамдар жөнүндө ойлоном. Бул мени кылган иштеримди баалуулук болуш керек. Бардык адамзатка пайда алып келиш керек дегенди билгизет. Ошондуктан бир айда бир күнүмдү адамдарга арнайм. Жашоомдун акырына чейин 41 күндүк молитваны уланта берем. Бардык адамдар ар кандай. Алар ошонусу менен өзгөчө жана ошонун негизинде жерде жашоо кылып турат. Мага ич күйдүүлүк кылса дагы, менин ийгилигимди жаман көрсө дагы, мен адамдар менен кезигем. Баары бир аларга жакшылык каалайм. Так ошолор менен мен өзүмдү адамдар менен болгон мамилеге тарбиялайм. Бардык пайгамбарлар нааразылыктарга сатып кетүүлөргө кабылышкан. Аларды көп жолу оорутушкан. Алардын чындыгын алар жашоодон өткөндөн кийин гана түшүнүшкөн. Мать Тереза айтат, адамдар чындыгында эле эгоист, сараң жана көрө алышпайт, бирок баары бир аларды сүй. Эгер сага ийгилик жылмайса, сага душмандар көбөйөт. Чын душмандар жана ойдон чыгарылган душмандар. Ошондо да гүлдөп өсө бер. Сен жасаган жакшылыгыңды жаап салышы мүмкүн, ошондо да жакшылык кыла бер. Эгер сен жакшылык кылсаң, а сени жеке кызыкчылык же өзүң сүйгөн деп күнөөлөшсө да, баары бир жакшылык кыла бер. Ачык айрымдык адамды аялуу кылат, бирок ошентсе дагы ачык айрым ачык бол. Сен жылдап кургандарың
бир көз ирмемде эле талкаланып калышы мүмкүн. Ошентсе да кура бер. Дүйнөгө эң жакшыңды бер. Ордуна катуу сабак аласың. Бирок ошентсе да дүйнөгө өзүңдө болгон эң жакшыны бер. Мен адамдарга кызмат кылам. Мен өзүмдүн үй бүлөмө, өзүмдүн устаттарыма, коллегаларыма, досторума, жакындарыма кызмат кылам. Күндөн күнгө менин жашоом жакшы болуп баратат. Күндөн күнгө кемчиликсиз болуп баратам. Өзүмдүн үстүмөн иштеп атып, мен өзүмдүн адамдык мүмкүнчүлүктөрүмдү түшүндүм.